койгулачы. Кайсы үйдө аялдын бекен бийик чыкса, үйдө ынтымак болбойт да. Баарыбыздын аталары бар, апаларыбыз бар. Үйдө эркек кожоюн болгон үйдө бактылуулук болот. Ошон үчүн үйлөнгөндөр кыздарды издебей, эркектерди издей келесилер. Жакшы эркек болсо, эркек настоящий. Ошонун кызын алсаңар жакшы болот деген сөз да. Апасын көрүп алып алсаңар болбойт. Энесин көрүп кызын алат го. Апасын көрүп алыш керек, качан апасы апа болгон болсо. Ана апасы ата болуп кеткен болсо, гендерин билет. Анда болбойт аны. Аны ажырашып кеткендар да бар го. Жөндөн жөн ажырашып кеткен бар да. Апасы кетип калган мындай болуп. Атасы жакшынакай эле болсо, ошол дагы ниторак болот, анткени кызына да ажыраштырганды үйрөтө бере турган болот. Түшүнүктүүбү? Ушинтип айтсам бирөө, "Міне биз ажырашкандар, міне биз" деп мага митингге чыгып, мен чындык айтып атам сага. Үй бүлөдө адам, балдар эркек менен аял чогуу жашап, эркек кандай, аял кандай, кимин ролу кандай дегенди билмейинче, анда кыйын боло берет, урматтуу бир тууганым. Эми кечирип койгул ажырашып кеткендер. Бирок чындыкты айтыш керекпи? Айтыш керекпи чындыкты? Ошол үйдө кыз апанын орду каерде, атанын орду каерде? Апам, атам эмнени кылат дегенди билмейинче, сен урматтай албайт да келипчи. Келип атасы дагы өз, апасы дагы өз болгон апанын кыздары келип, атасы да апасы да өз болгусу келе бергендер бар да. Сен өзүң ага бербейсиң эркектигин. Ал эркек болом дейт. Ошентип отуруп, гендерни равенство бирдик, анан кийин гендерни жанагыдай согуш болуп кетет да. Анан ажырашып пайда болот. Ошентип кете берет. Ажырашып кеткендер, ажырашып кетем дегендер көбүнчө ажырашкан үй бүлөнүн балдары болуп чыгат да. Анан мен айтам, туугандар, давай токтотолу ушуну деп айтам. Сага чейин ажырашып келишкен, силер токтоткула, силерден кийинкилер ажырашпай турган болушсун. Силер чыдап койгулачы. Кайсы